Assalamu alaikum. Göçmenler oyunları dep ajaylata bir sabak öttük ele. Oşonun ulandısı mına palvandar, Tüştük aymağındagı palvandar jönündө айтсак, ошондо Абдырахман Палван жөнүндө айтып бериңизчи, жаштар кызыгат. Абдырахман Палван, мен Абдырахман Палванды көргөмүн. Эми мына Палван дейт өзү, Түштүк говору боюнча Анжан кыргыздарынын Өзбек, Каракалпак, Түркмен Палван дешет деп, бу менен сүйлөйт. Бизде Балбан, биякта кыргыздарда. Эми Абдырахман Палван кечээ эле палвандар, мына 20-чы кылымдын акыркы 70-жылдары, 70-80 анан эсир тарап кеткичекти, ошол Түштүк аймагында чыккан. Эми мурдагы Фергана өрөөнү деп, Фергана кыргыздар баргана деп айтылган деп этимологиясы ошондо жүрөт. Ошол тажиктер, өзбектер, кыргыздардын ортосунда ушу күрөш деген oyun, күрөш деген мелдеш абдан кызуу өнүккөн учурлар болгон да. Азыр деле ошондой. Ошол соңку эсирдин убагындагы абдан өнүккөн палванчылык абдан өнүккөн учурдагы ошол кыргыздын 3 даңа салуу палваны болгон. Биринчиси ошол Тапанча палван деген болгон. Мына Сузактын Кара дарыясынан. Ибрагим Узаков, Ибрагим акенин да көрдүк. Андан кийин Абдырахман Палван, анан соңкусу болсо даңа салуу ошол эсирдин убагындагы соңку палван, мына кадимки депутат, коомдук ишмери болгон Баяман Эркинбаев. Ал өзү дагы кийин алыш деген ошол белбоо күрөшүн эл аралык деңгээлге көтөрүп түптөп кетпеди, азырда уланып атат. Өмүрлүк жубайы мына депутат Чолпон Айым, анан уулу Адилет ушулар уланып кетет. Бул кезинде мен көп жаздым булар жөнүндө. Эми буларга мен кызыкканым ушул көчмөндөр оюндарын изилдеп китеп жазгам, Айкөл Манас оюндар деген. Анан дегеле биздин ата бабабыз ошол шыгыбыз бар го, ошол генетикалык шык бар, ошол оюндарга, кыргыз оюндарга, көчмөн оюндарга кызыгуу. Атам да абдан ынтызар ошондой ыкылас түшкөн киши болчу, бүйөрман киши болчу. Чоң атабыз да ошондой, айылыбызда да ошондой белгилүү кишилер. Чөйрөдө ошондой чоңойдук. Анан мен 1974-жылы тагдырдын буйругу менен Ошпединскка окууга бардым, филология факультетине. Ошондо атам жеткирип барган, өзүмдүн атам. Анда жап-жаш кез экен, атам ошо 50-ге чыга элек кези, мектепте мугалим болуп жүргөн киши. Өз жаш кезинде күрөшкө түшкөн, Керимов Касый деген. Анан баягы шаарды кыдырып, жезде макем ош жерде иштечү, алар шаарды кыдырып жүрөбүз. Анан жаңыдан ош, мен тоодон түшкөн баламын. Анан Навай паркы, мен кийин эме ош жерде 5 жыл окудум да, кийин көп күрөштөрдү көрдүм. Навай парк бар, ошо Оштун Акбуранын жээгинде ажайып парк. А кезде ошондо күрөш оюну болчу. Күрөш болчу дайыма. Кийин аны жоюп башка жака көчүрүп жиберди. Бирок күрөш уланып келди. Ошондо Абдырахман Палванды биринчи көрүшүм мен. Ошо белбоо күрөшүн биринчи көрүшүм да. Бизде бул аркылуу кыргыздарда эркин күрөш болгон. Белбоо күрөшү ошо Фергана өрөөнүндөгү жанагы мен атаган мамлекеттерде, республикаларда, элде өзбек, кыргыз, тажик, каракалпак, түркмен, бияк казак, ташкенттик казактар ошо белбоо күрөшү жайылган. Мына Абдырахман Палван ошондо жап-жаш кез экен. Анан ал жерде мындай тегерете мини стадиондой кылган, кадимкидей эле тактайдан отургуч кылып коюп, мындай секи кылып. Анан баягы майданга, аянтка апилка жана карагайдын таарымдысын төшөп, ошого күрөштүрөт экен. Анан баягы атамдын дагы бүйрү кызган киши да, мындай оюнду жакшы көргөн киши. Анан барып ошол жерге көрүп калдык. Анан бала кезим аны абдан чоң эңгезердей өзбектер, тажиктер, эми ал даңа салуу мына белине жеткен сакалчан аксакалдар допу кийген. Аксакалдар жетелеп чыкчу, ак көйнөкчөн болот, най көйнөкчөн. Анан баланча даңа салап, Коргон төбөлүк палван, Электик палван, анан Өзбекстандан, Тажикстандан келген деп анан күрөшкө чыгышат. Анда жана орусча айтканда вес кубаламай деген жок. Салмак боюнча эмес, ар ким өзү каалаган кишиге чыга берет экен. Анан ошондо Абдырахман Палван ушундай дөөдөй
kişilerdi götürüp çapkanda, ошол жана белбоо күрөш деген, мына билбегендерге айтып коеюн, белге мына кээде жылаңач биягы ылдый жагында шымы болот, жыңайлак болот, жана апилканын үстүндө. Анан кээде кемсел, жука кара кемсел кийгизет, анын белин жанагы чарчы, жоолук менен абдан мата кездеме менен белди буйт. Анын жана калыстар буйт да, анан эки колду ошол билекти ороп туруп, эки колду салып берет. Анан ошо колду чыгарбай туруп күрөшүш керек да. Абдан таза күрөш өзү. Күрөштүн тазасы да, кийин мына алышта анан лейлек күрөшү, кыргыз күрөшү деп түрлөп жүрөшөт. Ошо белбоо күрөшүн көрүп отуруп, анан ошо Абдрахман чыкканда эл абдан чур эле дей түштү, жап-жаш жигит. Ошо бою деле орто, ошо 101 метр 75 сантиметр бою. Орто бой. Анан арык чырай, аксаргыл жигит. Анан чыкканда ошо 2 метрден ашык жанагындай салмактуу өзбек, тажик деп эле айланып чаап атат да. Анан эл дуулда ошондо эле баягы кыргыз, өзбек, тажик намыс деген бар да, элдин намысы. Эми бул балбан кайсы оюн болбосун намыс көтөрүлөт да. Байгеден мурун намыс көтөрүлөт. Ошондо дүңгүрөтүп ушу Абдрахман палбан жан күрөшүп жүргөн кез экен. Кийин көп жолу көрдүк. Анан мен кызыгы ошол жана челек, бизде чака дейт, нарын тарапта, Ысыккөлдө чака дейт, ведрода орусча айтканда. Ошо челекти көтөрүп алып, анан жанагы бир судья, жанагы калыс аксакалдардын бирөө жетелеп, анан тиги ээлчти, анан элди кыдыртат. Ошого жанагы көрүүчүлөр анан акча салат да. Тыйын салат, агес акча 1 сомдук рубль, 5 сомдук. Анан бизге 3-чү катарда отурдук эле, кыдырып келатканда эле менин атамдын алдына келгенде, менде акча жокtu, жаш баламын да. Анан атамдын алдына келгенде, анан атам мына чөнтөгүнөн нейлон көйнөгү бар эле, ак көйнөгү. Өзү да мындай даллуу киши. Анан ey бала, кыргызсыңбы dedi. Анан кыргызмын аке dedi. Анан атам ошо чөнтөгүнөн 25 рубль алып бергенин билем да. Анан Абдрахман дагы рахмат аба деп анан өтүп кетти Абдрахман палбан. Ошол мияга берген эмес, өмүрүм мен 25 сомдукту көргөн эмесмин да. Атам ошондо чыныгы ошол оюндун, күрөштүн күйөрманы экен. Жана намыс, кыргызсыңбы дегенде. Кыргызмын аке dedi. Анан кийин анан биз ошо Абдрахман палбандын күрөшүн аваз кылып, кай жерде болсо барып ээчип көрүп жүрдүк. Мен да көрүп жүрдүм, Абдрахман күрөшөт дегенде. Анан бул мен кийин тагдырдын буйругу менен ага чейин айтайынчы, Абдрахман палбанды көп жерден көрдүк, укмуш аваз кылдык. Эми Абдрахман күрөшөт деген эл толуп калчу. Мына айрыкча кийин жанында жүргөн Малик Осмонов деген бар. Депутат болгон Малик дос. Ушу Малик палбан абдан жакшы айтып берген. Мен аны китеп мына даярдап да койдум эле, 3 палбан, ошо Даңазалы 3 палбан деп келатпадым беле. Тапанча палбан биринчи, ошо кездеги. Ибрагим Музаков жана Карадариядан. Ал Карадариядан кийин Эркинбаев чыкты, Баяман Эркинбаев. Анан ушу Абдрахман үчөө абдан Даңазалууда. Азыр Өзбекстанга барсаң да, мен кийин Ташкенттен келген бир ушу тети көчмөндөр оюндарына катышты, бир аксакалдан сурасам Ташкенттеги окуяларын, ошондо Абдрахман тапанча палбандар баргандын абдан Даңазал окуяларын айтып берген. Анан кийин бул киши Абдрахман жаш кезинде өтүп кетти. Жаш өткөндө киши колду болуп өтүп кетти да, ошо көрө албастык аргандай ушактар айтылат, асып кеткен муну. Эми Абдрахман күрөшөт дегенде мен таң калганым ушу аялдар да келчү да. Ушу аялдар өзү кемде кем барат ошондой оюндарга. Азыр бара берет дечи, илгери анда түштүк аймагында аз барчу. Бирок өзбек, кыргыз дебей ушул чоң оюндарда да аялдар Абдрахманды көрүш үчүн. Өзү абдан чырайлуу, келбеттүү жигит эле да. Анан ал күрөшкөндө абдан таза күрөштү, жана кооз. Жанагыдай төбөсүн айлантып, жанагыдай алачыктай кишилерди төбөсүнө айлантып туруп анан чапканда ошо чаң эле чыгып калчу. Ошондой бир Даңазалуу палбан эле. Мен муну кийин кызыгып жазсам, мынабы экс-депутат бар бизде, Алиярбек деген, Абжалиев деген депутат жигит бар. Ошол атасы Токаке деп койчу экен. Ошо Токаке бул кишинин мына ошо палбандардын демөөрчүсү болуп, өзү ГАИде ошо кезде орган кызматында киши болгон, майорбу, ушундай ичиндеги авторитеттүү киши. Ошо Абдрахмандай палбандарды жыйнап, анан Өзбекстанга, Тажикстанга алып барып ошо кезде.
Анан ал жерде мен кийин биз жакта маселен Нарын жакта ушу улак тартыш, көкбөрү тартыш жанагыдай оюндар абдан кыскартылган да. Союздун убагында жана өнөктүк жумуштарга зыяны тиет деп көп кыскартылган. Аны келип эле Москвадан көрсөтмө берилген эмес, жергиликтүү эле жанагы бир билим мүмкүнчүлүгү чектелген да. Ушу чоңдор чочоңдоп эле ошол орду аттырбай эле анан жана улуттук оюндарды чектеп аны барып эле тиги Москва көзөмөлдөп тургансып эле Москвага шылтайбыз. Жалаң өзүбүздүн жанагы ой билими тайкы чоңдор ушуларды жол тосуп келди да мына оюндарга. Болбой эл казына экен, ошону сактап келди эл. Айрыкча мына түштүк аймагында ошондо эле өзбектерде, тажиктерде жеке байлар бар экен. Ушулар көп жанагыдай соорун байге коюп абдан чоң оюндарды өткөрүп жүрдү ошол кездерде. Жеке чоң тойлор өттү. Машина коюлган чоң тойлор өттү да. Машина коюш агесте машина коюш деген эмне деген? Ошондой чоң күрөштөрдө, чоң мелдештерде байге алгандар да. Анан Абдрахман Палван ушу киши колду болуп өтүп кетти. Кийин мен жана китеп жазганда атайын издеп Лейлекке чейин бардым бул кишини материал чогултуп. Мына эле 17-18 жылы барганда бул кишинин бир тууган акеси Юсуп дейт, ал жерде говор боюнча Юсуп деп айтылат, Юсуп Палван. Юсуп абама 80 жашында жолуккан Атамбек деген ошол жерде дагы жергиликтүү абдан балбан бар даңа салуу, мына Ошко келип күрөшүп жүргөн Атамбек деген жигит. Ошол алып келип көрсөттүрдү. Атамбек азыр кийин байланышпай калдык. Анан Юсуп Палван ошондо 80 экен абабыз. Анан мен кызыгып сурадым да, уруңуз ким десем, чапкындыкмын деген. Чапкындык деген ким? Чапкындык деген мен урууну кала келет десем, ука мен деле ошо сен жактан саякмын деп күлгөн. Ал саяк экен, илгери Сүлүктүгөбү, Шахтага барып ушул Жумгал тараптан барып ошо Абдрахман ошол уруктан экен. Анан кийин мына Малик Палвандын бир эскерүүсү бар. Совет абад деп азыр Кемпир абад жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошо Совет абад дечү, анда мен Совет абад аркылуу өтчүбүз биз илгери. Чек ара жок да. Урган бойдон Оштон Жалалабадка андан кеңири чабыттап эле жүрчү элек студент кезде. Кийин монтип шорубуз катып бүт чачырап бөлүнүп калып атыппы. Мына ошол Совет абадта чоң илгери Шараф Рашидовдун, Өзбекстан Көк партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Шараф Рашидовдун буйругу менен чоң оюн өттү дейт ошо Совет абадта. Ошондо мына Абдрахмандын бир жылдысы жанган дейт да. Ошо 76-жылдары болуу керек дейт, 78-жылдарыбы. Ошондо ушунчалык бүт Фергана району кылкылдап келгенде Абдрахман ушу келген тандамал өзбек, тажик, каракалпак, тиягы Казакстандан келген балбандардын баарын жыгып, эми ошо кылкылдаган эл дейт. Тетиги жакта аялдар өзүнчө карайт дейт. Абдан бир Малик Палванда театралдаштырып сүйлөйт, укмуш бир окуя болгон. Анан бул Абдрахмандын алдына киши чыкпай калган дейт. Чоң бу кичинеби, салмактуу 100 канча килограммдык кишилерди жыкканда мен өз көзүм менен көргөм. Абдрахман Палван анан кийин ушу көрө албастыктан ар кандай анжардан өлтүрүп коюп анан кийин Ошко келип аскандай болуп жүрүшөт. Ар кандай ушактарды айтып жүрүшөт. Бирок биздин жылдызы жанган мына кыргыз палвандарынын соңку даңа салуусу ушу Абдрахман Палван. Ичиң ачышат ошонун кийинки трагедиялуу. Анын тукуму да калды, кыздары калган жок дейт. Кыздары болгон 2 кызбы, 3 кыз болгон. Анан мына жанагы Абжалиев Токаке жөнүндө. Ушу Токакенин көп жакшылыгы, бул кишинин байбичеси менен да сүйлөштүм. Ушу Абдрахман Палван үйүндө жүргөн, ошо Токакенин үйүндө жүргөн экен. Анан жанагы 3 күн уктачу дейт. Манастын алып уйкусу деп коет го бизде. Ошо күрөштөн келгенде жанагы 30-40 дебейин, эми 20-30 палван менен бир күн кечке күрөшөт да. Ошондой чоң күрөштөрдө, мелдештерде келгенде ошол жана бир чара аш бышырчумун дейт, ошо эже айтып берди эле. Анан калган палвандар да жейт экен, анан баягы чара абдан чоң да тиги табактагы пало аш. Анан ошол теңдеп калгандан жеп бүттүңөрбү дегенде анан баары четке чыга бергенде ошол калган өзү жеп койчу дейт. Анда курсак да жок. Ошо орто бойлуу эле Абдрахман ушундай. Анан кийин 3 күн күн түн уктачу дейт. Алып уйкусу бар эле дейт. Мына күч кандайдыр бир жанагы магический күчтөрү барына ишенесиң да, бул киши абдан ушундай таң калыштуу эле. Кыргыздын нака кийинки соңку батырларынын бири ушу Абдрахман Палван болгон. Анан эми булар жөнүндө мен материал топтоп, ушу 3 палван жөнүндө даңа салуу, ошол Ибрагим Музаков, Ибрагим Акени да көрдүм эле, Тапанча палван,
Şu Bayaman Erkinbayev jönünde çakan kitap yazdım. Biroq jana üçöön biriktirip bir materiallarım var. Ana mına bir finanssız çeşilse amaçılık bolsa üçöön uşunday bir jakşı bir kitap çıkarayın dep jürem üç palvan jönünde. Ana mına alış dep bizdiki hazır alış oşol alış oyun jönünde aytıp koyunçu. Bayaman Erkinbayev Bayaman palvanın emgegi oşol Malik Osman janında жүргөн бүгүnkү күндө мына дүйнөгө чыгып атат. Кудай буйрса да олимпийский деңгээлге көтөрүлөт деген ишенимдер бар. Мына ушундай кыргыз оюндарынын кыргыз палвандары быйыл мына Түркияда начарраак анча жакшы болбой калды деп жүрүшөт. Эми Түркия бул биз автор бул сөзү. Көчмөндөр оюндарынын автору байыркы кыргыз эли. Мына Көкөтөйдүн ашы турат. Фактически деп коеюн. Көкөтөйдүн ашы. Ошо кездеги 2000 Candan beri o arıvı oşol uvaktlarda bolgon Orta Asya'dagi Azya çölkömünde göçmen eldin göçmen emes de oturuqtaşkanda Kıtaydan da beri çakırılıp atat Kökötöydün aşı oşo Gresya'da Afina'da bolgon birinci tüktölgön olimpiyski oyunların dengeli oşo Kökötöydün aşıda. Anan demek avtoru kırgızlar. Bunu kırgızlar bilik uksa 2 yılda bir 3 yılda bir özüzeli ötkörüp dursak buna Çolpon Ata Dayar, tabiatın tiyatrı Çolpon Ata. Büyük stadionudagi, ipodromudagi arkı kırçın degen hem tabiatın bir dünyada çok kos, burçu. Buna uç жерге bilik jılıga 2 yılda bir ötkörüp dursa bu turizmdin de bulagı olur. Ben Arabiyaga da barganda gördüm. Bu bizdin göçmender oyunlarına dünya kızıgat özü. Buna turizmdin, ekonomikanın bulagı olur. Hem Kazak tuğanдар aldı. Kazak tuğanдар ötköröt hem kандай ötköröt görөбүз. Biroq bul kırgız çırayına çıkarıp 3 жол ötkörдü o. Dalildendi bu. Bütkül dünya taң kaldı. Mına oşol Abdurrahman akelerimiz, oşo palvandar biyaktagı jalpı emin bul abdan bir sonun özünçө bizdin dаңазалуу göçmender oyundары oşol байыркылыгыбызды далилдеп турган bir fakты. Özünçө жол, салт. Oşo nark jana prezidentimiz nark jönündө ukazlar çıkardı o 2 жолу. Mına narktın bir salası şu göçmender oyunlarda. Bizde kırgızdı kılıp dаңазабызды çıkarıp kırgızdın mına Alatoğ'da göz yaşında, жердин göz yaşında olgan koz жерdi saktalıp kalışının birden bir sebepkeri, birden bir uşul ungusu şu göçmender oyunlarda. Aman bulalım.